Sen jatasın mı dağı dedi. Sen jata öğretsin ve jatını açma kalamazsın. Kişi жұмыста қалған ара келіп қойшы әділет. Атын баштап ач, пожалуйста. Ситуация ушундай болду, көрүп атсың, жұмыс жоқ. Не мындайсың енді? Жұмыс жоқ, сен жұмыс жоғын жөн эле шылтоо. Элдер мигранттуу башка өлкөгө барып жашаткан жашашат да акча таап кел. Жөн эле шылтоо кыла бересиң. Ата, мектепте программирование курсы ачылыптыр. Мен ага жазып койдум. Эгер мен жакшы окусам көп акча таба алабыз. Кызым, апаң айдап жаткан көрүп атсың, каяктагы программирование? 1 жылдан кийин окуч, пожалуйста. Балким жұмыс таап алып акча алып калат. Курсуна да акча керек да азыр. Көрүп атсың го. Кызым, кийинки жыл. Качпай кал иш жакка. Әділет. Сен баштадың мына, пожалуйста. Не башло. Экос программа баштаган бабушка баксы. Ошо менен кече WhatsApp'та сүйлөштүм да. Ченесиң, мурдан айдамак жок. Америкада жашап, жакшы окуп, айдаган машиналар, жашаган жерим болсо кызыгасың. Кече мына статуска бирөөнүн, кой жайып жүргөн бирөөнүн шаарына сөзүн коюп атса, андайлар болуп турат. Идеалдуу жашоодун көрүшөрөт. Жок, эмеде? Бир жыл мурун Әділеттин үй бүлөсү ошо бир компания менен сүйлөшүп, анан кийин акча төлөшүп виза аштырганда, анан жолдошу кетти. Жолдошу иштегенден кийин жыл айланбай эле Айжамал менен анын кызын жанына алып келип алды. Әділет күн сууп баштады, үйдө тамак аш жок. Бизде бир нерсе болуп кетти. Мен көрөйүн эле, ошо Инстаграмдан аябай маалыматтарды издештирип көрүп атам, балким болуп калат чыгарайын да, издештирип көрөйүн. Ата, мен андай компанияларды көргөм. Азыр интернетте алар болса да, жакында эле бир киши ал компания акча салыптыр да. Анан кийин компания анын акчасын алып кетип калыптыр. Андан көрө грин картага тапшырып Америкага барып виза утуп албайлыбы лотереясын? Кызым, интернетте баардыгын жазып турат. Апаң айтканын деле көрөлү. Ал грин карта деле мафия болуш керек деп ойлой берем да, менчи өздөрүнүн эле берип коюш керек. Андан көрө ишеничтүү болот, анткени Айжамалдар кетиштир, ошону балким көрөрбүз. Ой, ал жөн эле жазып интернетке боктомушкасын барып киргизип коюп. Ишенесиңби? Алло, саламатсызбы? Менин атым Адилет. Мен Америкага кете турган боюнча сурайын дедим эле да, анткени биздин тааныштар сиздердин компанияныздар менен кеткен экен Америкага. Ошол тууралуу маалымат берип койсуздарбы, анан суу газы канча болот, ошону да айтып коюңуздар. Саламатсызбы? Сиз абдан туура кылдыңыз. Биз сизди Америкага жиберебиз. Болбакка чейин биз көп адамдарды жөнөткөнбүз. Азыр баары ошол жакта иштеп, жакшы жашап жатышат. Мен азыр сизге бир канча талаптарды айтам. Сиз аларды аткарсаңыз эле биз Америкага виза алып беребиз. Макул, рахмат, чоң рахмат. Мен талаптарды аткарып сиздерге жөнөткөм. Чоң рахмат сиздер маалымат. Анын кызмат акысы $7,000 турат экен. Канча? $7,000. $7,000 биз каяктан табап экенбиз, Мен аларга кызыкканлар. дегенде айтып койдум, машинаны сата аласың. Әділет сен машинаның үстүнө дагы машина коюп сатсаң да $7,000 жетпейт. Не кылдыйсың эми? Азыр атамдын жерин сата алыштан анан айла жок. Мен аларга барам деп койдум уже. Балким жакшы болуп калат чыгар. Ошондой деле $7,000. Атлет машинасын жерин сатат. Виза алып беребиз деген компанияга терминалдан акча которуп үйүнө келет. Төлөп койдум, баардык акчаны бердим. Буюрса 1,5 айдан кийин чыгат дештик, күтөлүп, буюрса чыгып калат чыгар. Чыгып калса кени $7,000. Сенин сөздөрүңө бирке кулак метим чыгып калат эле, чыгып калат экен. Компаниянын номерине чалса өчүп болот. Дагы бир жума күтөп турайын деп ойлойм. Бир жумадан кийин чалса мындай номер жок экен. Кечинде тамак үстүндө жаңылыктардан Атлет акча төлөгөн компания бир канча үлкен акча алып өлкөдөн чыгып кеткени окшойт. Адлет, мо касан? Не болот? Мо баягы биз акча которгон компания го? Ушул Жашаалар, окулган эмне, биз эмне кылабыз, кайда окуп турабыз? болгондо да биз болгондо койсуң, не болот эми?